Урматтуу төрага, жана жыйындын катышуучулары, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Чакырганыңыздарга, сөз бергениңиздерге чоң рахмат. Мыйзам боюнча айта турган болсок, албетте сиздер мыйзам чыгаруучусуздар. Сиздерге мына сунуштарды алып келип атат. Алла Тааланын алдында чоң аманат. Мамлекетибизге пайда, динге зыяны жок деп үмүттө болобуз иншалла. Буга чейин мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү баш болуп 3 жолу ушу мыйзамдын үстүндө талкуулар, сунуштар болду. Абдан жакшы. Жалпысынан алганда Кудайга шүгүр. Мына азыр эми кезек окууга келип атат. Сиздердин алдыңыздарга албетте мыйзамга кол коюлгандан кийин эми баарыбыз баш ийип аткаруу милдеттүү болот. Бирок ага чейин сунуштарыбызды аткарганга укуктуубуз. Мен бул жерде ушу элдин атайы, суранычы, өтүнүчү бир айта кетейин дедим эле. Мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Канчо Кыдыршаевичке, бардык эл өкүлдөрү, сиздерге мына ушул гаш маселеси боюнча бул сураныч катары, өтүнүч катары, аманат катары айтып кетишим керек. Ушуну бир тыюу салбастан имамдардын бир көзөмөлүндө мусулмандын зыярат кылышы токтобой эле боло берсе деген ушу алардын бир чоң суранычы. Анан калгандары боюнча алхамдулилля бардыгы буга чейин көп талкуу болду. Азыр эң орчундуу маселеси ушул эле ойлойм да. Анан башкалар алхамдулилля азыркы билим берүү боюнча, ажылык умурасы боюнча, медреселердики, муфтияттын ишмердүүлүгү бардыгы окуу боюнча иншалла неме болгон. Азыр элдин көйгөйү кичине ушул боюнча сураныч болуп атат. Аксакалдар, энелер, булар эми баары өтүнүч катары, албетте мыйзамдар сиздер карайсыздар, президентибиз кол коет, андан кийин бардыгыбыз баш ийебиз. Ал немесинде кеп жок. Ал суранычтар ушул. Башка мен эч кандай неме суранычым деле жок ушул. Рахмат. Анда Азамат Маматович, сизге сөз. Бул маселе боюнча мен бизге тийиштүү жагын айтып кетип туруп, анан муфтияттын өкүлдөрүнө сунуштасам. Негизи мыйзамда гаш маселеси каралган эмес. Мындай гаш деп бир да сөз эме кылган эмес. Но бул жерде үймөй кыдыруу процесси жөнүндө болуп атат сөз. Үймөй кыдыруу маселесин ислам багытынан сырткарыдагы көптөгөн диний секталар дагы, ошол эле учурда экстремисттик уюмдар дагы колдонуп келет. Ошол себептен баарына бирдей мамилени камсыз кылуу максатында үймөй кыдыруу процессине бардык конфессияларга бирдей мамиле болуп атат. Ошол себептен бул гаш маселесине тыюу салынып атат. Анан вот исламдагы өкүмү тууралуу биздин муфтияттын өкүлдөрү азыр туура сиздерге так маалымат берип кетсе ушул гаш маселеси боюнча. Абдулазиз мырза, сизге сөз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында фатва бөлүмү бар. Ошол эле учурда илим изилдөө борбору бар. Ушу эки кызматкерибиз жооп берсе. Бисмиллахиррахманиррахим. Исмаилов Шукур, илим изилдөө институтунун директору. Бул жерде биздин Кыргызстанда Кыргызстан мусулмандары өзүнүн дин иденттүүлүгүн жоготуп баратат да. Ошол себептүү бүгүн биздин жалпы Кыргызстандын алдында ушул дин иденттүүлүктү сактап калуу милдети турат. Ошон үчүн жалпы кыргызстандыктар муну туура түшүнүп, ушул дин иденттүүлүктү сактап калышыбыз керек да. Бүгүн биздин Кыргызстанда 10дон ашуун ислам дининин ичинде сунний багытында жана шиит багытында 10дон ашуун жамааттар бар да. Агымдар бар. Демек ар бирөөсү өзүнүн баягы өзүнө тиешелүү идеологиясы бар. Ар бирөөсүнүн өзүнүн ички тартиптери бар. Ар бирөөсүнүн өзүнүн баягы эрежелери бар. Анан ар бир жамаат ошол өзүнүн идеологиясын Кыргызстанга орнотууга
өздөрүнүн ички тартиптерин жалпы жарандарыбызга, жалпы мусулмандарга таратууга баягы кызыктар да, ошол нерсени жасап атышат. Ошол себептүү бул жерде биз өзүбүздүн ошол диний иденттүүлүктү сактап калабыз десек, кылымдар бою биздин ата бабаларыбыз баягы тутунуп келген салттуу дин деп айтабызбы, же дин тутуудагы салттуулук деп айтабызбы, аны ар ким өзү чечсин. Бирок ушул мурдатан кылымдар бою биздин ата бабаларыбыз улуу муун, кийинки муунга өткөрүп берген ушул дин тутуу салттуулугун биз дагы бүгүн көздүн карагиндей сактап туруп, анан кийинкилерге өткөрүп берүү милдетибиз турат да. Мына ушул азыркы мен жогоруда айткан 10дон ашуун жамааттар биздин Кыргызстанга келгенине 30 эле жыл болду эң улуусуна. Андан бери карай 30, 29, 28, 20 жыл болуп ушинтип кетет. А булардын тарыхын карасаңыз, эң улуусуна 98 жыл болду. Баягы бир кылым толо элек да. Анан булар эч кандай дүйнө жүзү боюнча ушул салттуулукка ээ боло элек. Салттуу деп аталбайт. Ошол себептүү биз бул нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Анан эми ошондуктан биз өзүбүздүн баягы ушу ата бабаларыбыздан келаткан тартипти кармашыбыз керек да. Ошо менен катар эле ушу жерде негизги айтып кое турган нерсе, мына ушул жаңы мыйзамга мурда жок болчу, азыр эми борбордук башкаруу органы деген кирип атат. Демек ар бир конфессия өзүнүн баягы борбордук башкаруу органы болот. Мусулмандарды ала турган болсок, бул муфтият болот. Демек муфтият ушул даават кылуу, жакшылыкка чакырып, жамандан кайтаруу иштери, жалпы диний жөрөлгөлөрдүн бүт бардыгын мындан ары муфтият өзүнүн колуна алат, бүт бардыгын өзү жүргүзөт. Демек бул жерде биздин жарандар эч кандай мындай чочулабаш керек, анткени дааватка эч кандай тыюу болбойт. Ошол кыдыруулар деле, башкалары деле бүт бардыгы өзүнүн баягы муфтият белгилеп берген тартипте жүрөт. Бул жерде эч кандай баягы чочулагандан эч кандай зарылчылыгы жок да. Ошол себептүү биз мына муфтий бул жерге келди, жалпы өзүнүн коллективи менен, жалпы аппарат ушул жерде ушул жоопкерчиликти бүгүн муфтият мойнуна алып атат. Ошондуктан башка өзгөчө карапайым эл, ошондой эле башка аалымдар же башка бир ушул дин жолунда жүргөн адамдар бүгүн кооптонбош керек да. Ушул муфтийге эле берсин мүмкүнчүлүктү. Муфтий бүгүн жоопкерчиликти алып атат. Эл алдында дагы, Кудай алдында дагы. Убакыт бергиле, Кудай буйруса, биздин илимий изилдөө институту ушул боюнча иштерди алып барып атат. Диний билим берүү багытында ушул жакшылыкка чакырып, жамандан кайтаруу эрежелери жана башка бир 7 биз жумушчу топту түздүк. Мына Азирети ага приказ, буйрук чыгаруунун алдында турат. Кудай буйруп ушул приказ чыгарса, буйрук чыкса, биз ушул иштердин бүт бардыгын жасайбыз. Мен ойлойм, Кудай буйруса бардыгы жакшы болот. Ошол бүгүнкү күнгө чейин мисалы ошол дааватчылар өздөрү байкуштар ар кайсы жерде ар кандай кыйналып иштеп баягы даават кылып жүргөн болсо, эми мындан ары муфтият, ошол жана казияттар, имамдар бүт бардыгы кол кабыш кылат керек болсо, ошол элдерди чакырып берет. Баягы бул жерде эч кандай даават кылууга тыюу болгон эмес, и болбош керек. Анткени даават кылуу бул жакшылыкка чалып, жамандан кайтаруу Куран боюнча парз. Аны ар бир мусулман аткарышы керек. Ушул муфтияттын мойнунда бул баягы түздөн түз милдет. Ошол себептүү мен бардыгыңарды чакырат элем. Бул жерде эч кандай кооптонбош керек. Баягы чогуу тескерисинче ушул жолу муфтиятка жардам бергиле. Анан дагы бир кошумчалап айтып кой турган нерсе, бул жерде бир эле мисалы бир жамааттын эле бир ыкмасына тыюу салып аткан жок. Башка жанагы 10дон ашуун жамааттардын бир ыкмаларына дагы тыюу салынып атат. Ошо боюнча, мыйзам долбоор боюнча сиздин пикириңиз кандай? Assalamu alaikum barыңарга. Комитеттин урматтуу төрайымы, мен бир такталайын деп аткан элем.
Бул жерде регламенттешип атат, убакытты үнөмдөгүлө деп атат. Суроолорго канча минут бересиңер, сүйлөгөнгө мен өз пикиримди айтканга канча минут бересиңер? Мен тактап алайын, ошондон чыкпайын. Сиздин пикириңизди эле уккубуз келет, же суроо берсеңиз деле болот. 3-5 минутка биз уруксат бере алабыз. Регламентти кармайлы, урматтуу чакырылгандар. Жалпы 5 минут чейин бересиңер да. Туура түшүнсөм. Кымбаттуу катышуучулар, кымбаттуу диний конфессиянын өкүлдөрү, мен башынан bir нерсени эстеп кеттим да, ушул залда 2011-жылы Бабановго суроо берген элем. Бул дин боюнча комиссия 8 эле мамлекетте калган, 8-10 мамлекетте. Бул муда советтик же болсо социалисттик мамлекеттерде деп туруп. Бул эмне эле буну сактап атасыңар деп туруп. Бабанов комиссияны жокко чыгарган эле. Бирок bir жумадан кийин Атамбаев президент, при президенти бул комиссияны кайра жаратты. Ошон үчүн мен кайра азыр угатам барыңарды. Мыйзамды карап атам, менде биринчи суроо пайда болуп атат. Бул диний комиссия бирле ислам менен алектенеби, же башка диндер менен алектенеби? Мыйзам бирле мусулмандарга тиешелиби, же башка конфессияларга тиешелиби? Ушунча сүйлөдү азыр депутаттар эместер, бүт суроолор ислам боюнча, мусулмандарга тиешелиги боюнча. Бул жерде мына башка батюшкалар отурат, мен билбегендер, могу дан чиркөөлөр отурат. Кудай билет булар кимдер азыр. Ушу суроо жооп берип койсоңуз. Рахмат сурооңузга. Бул мыйзам жалпысынан бардык конфессияларга тийиштүү. Жалпысынан бардык конфессияларга. И мыйзам талкууга 29 августтан 30 октябрга чейин, сентябрга чейин, то есть коомдук талкууда турду. Андан кийин биз бир топ, бир нече жолу бардык конфессиялардын өкүлдөрү менен жолуктук. Азыркы учурда дагы могу жерде бардык конфессиялардан представителдер отурат. И сиздин жообуңузга сурооңузга кыска жооп берсем, бардык конфессияларга тийиштүү мыйзам долбоору болуп саналат. Буларга бир да суроо берилбей атат, же булар өздөрү сүйлөп атат, ошо таң калып атырам да, бул мусулмандарга тиешелүү деп. Просто суроолор ошол мусулман багытында болгондугу үчүн бул жактан ошол көбүрөөк мусулман багыты талкууланып атат да. Негизги анда сүйлөп кеттим, суроолорду берип кетем 5 мүнөт ичине. Так, 11:29. Прозелитизм боюнча. Кыргызстанга 2011-жылы Малайзиянын легендарлуу премьер-министри Махатхир Мохаммад келген. Ошондо айткан, 3 силерге сын пикир айтып кетейин деп. Биринчиден, сөз эркиндиги болгондон кийин сөздүн жоопкерчилиги да болуш керек деп. Өтө эле анархия кылып салыпсыңар дейт. Оозго келген сен баарын сүйлөй бересиң экен жарандарыңар деп. Экинчиси дейт, динден динге өткөнгө тыюу салыш керек дейт. Малайзияда кылмыш жаза кодексинде бар экен. Азыр мен мыйзамды окуп көрсөм, бул жерде жазылып атат. Башка динге барып алып туруп, мага өттөгөнгө тыюу салынат деп тур бул жерде мыйзамда. Бирок ушул жерде суроо менде туулуп атат. Кылмыш жаза кодексинде барбы ошол жоопкерчилик? Муну мал ички иштер министрлиги береби, жооп береби, кимиси билет, укук коргоо органдардан. Эгерде динден башка динге өткөрүп атса, же жөн эле жана эскертүү, төлөө, айып төлөө ошол эле чектелип атабы? Кылмыш жаза. Адылбек мырза, жооп бериңиз. Ички иштер министрлигинин биринчи орун басары, кылмыш жаза кодексинде андай жоопкерчилик жок. Бар ушундай кылмыш жаза кодексинде? Жок. Мына бул да айтып, муну киргизиш керек. Себеби демократияда ошондой. Кечээ мына Гөрнер Трамп президент болсо соттошуп атат. Мыйзамдар иштеп атат Америкада. Биз Американы эмес, башка өлкөлөрдү мисал катарына алып атпайбызбы? Мына азыр мал кийимге бул жерде тыюу салып коюпсуңар. Гашка мына үймө кыдырга тыюу салыпсыңар. Бул Америкада жок. Эң өнүккөн демократия өлкөдө бул нерселер жок, мында тыюулар. Даже ислам динин асылган Францияда, Швейцарияда, Швецияда, Норвегияда мындай нерселер жок. Ал жакта просто мунаранын бийиктиги ушунча болсун. Анан никапчандар комуш жерде тыюу салынган. Бул башка христиандык мамлекеттер, биз мусулман мамлекетпиз го. Эмне үчүн өзүбүздү сабашыбыз керек? Мен түшүнбөй атам да. Кудайга шүкүр, Кыргызстан башка өлкөлөргө караганда биз мактансак болот. Диний эркиндик менен, сөз эркиндик менен мактансак болот. Аманда өзү чектей берсек, эмне менен мактанабыз? Кудайга шүкүр, азыр президент жаңы бийлик жакшы деп атат.
ал нерсе бул нерсе курулуп атат. Но бул жакта социалдык нерселерди эске алышыбыз керек да. Урматтуу мыйзамдын авторлору жана урматтуу депутаттар. Анан ол көп маселе туудурган 4-берене боюнча. Газ жөнүндө бул жерде Максат ажы туура айтып кетти. Мен бир нерсени эскертип коюйн деп атам ушу молдокелерге. Мен баарыңарды билесиңер, терең сыйлаймын. Бүт муфтилериме жакшы мамиледелем. Азыр силер айткан сөзүңөр мыйзамга түшпөсө, ал иштебейт сөзүңөр. Мыйзамга эмне жазылса ошо иштейт. Мыйзамды ишке ашыргандар милиция органдары, коопсуздук комитеттери, диний комиссия жана башка органдар болот. Муфтият кепилдик алып атабыз, анда мындай болот дегенибиз мыйзам кирбесе пайдасыз сөздөрүңөрдүн. Эртең мыйзамды көтөрүп алып туруп бетке чабат. Мыйзамда жок нерсе экен деп туруп. Мен сунуш кылат элем. Бул мыйзамды урматтуу депутаттар, комитеттин урматтуу төрайымы, мүмкүн болсо бул мыйзамды кайра талкууга жөнөтүш керек. Жана коомдук сайтта илинип турду дейт. Кирбейт кыргыздар. Жогорку кеңештин электрондук дарегинде билишпейт. Мына канча мыйзам, кеч жакында бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамды өткөрүп бердиңер. Аллах сизден разы болсун. Жана тыңчыларга тыюу салып койду, Кыргызстанга кирбесин деп туруп. Бул жерде болсо азыр андай эмес, башка жол менен талкуу жүрүп турду да. Биз канча жолу студенттер менен жолугуштук, башкалар менен жолугуштук, жарандык коом менен. Бир конфессия менен жолуксаңар, булар өздөрүнүн ырын ырдайт. Силер өздөрүнүн ырыңдарды алсаңар, элчи. Мына азыр символ жөнүндө суроо берсе Азирети муфтийге. Бул боз үй жана жарым ай турат дейт, бул символубуз дейт. Бул муфтияттын символу, исламдын символу эмес бул. Исламдын символдору башка. Мына карап көргүлө. Биз мусулман өлкөбүздейбиз. Эми светский дегени менен мусулмандар 87% түзөт. Аптекалар баргыла, крест тартылып турат. Эмнеси мусулмандыкы бу? Тез жардам машиналар карагыла, крест тартылып турат. Ана исламдын символдору. Мына мен канча сындасам да жөөттөрдө Израилде. Бирок жакшы нерселерди еврейден алышыбыз керек экен. Акылдуу калк. Израилде бир да тез жардам машиналарды эгерде Давидтин жылдызы болсо жүргүзбөйт. Оңго чейин көтөрүп маселени уруксат алып туруп, бүгүн Израилде бүт тез жардам машиналарда жылдыз, Давидтин жылдызы. Крест да жок, жарым ай да жок аякта. Бул жерде мына мисалы ошол 4-беренеге келгенде немелер жөнүндө айтылыптыр. Аскер жөнүндө. Эгерде диний көз караштарына туура эмес келсе, анда кызмат кылбайт, альтернативдик кызмат кылат деп туруп. Бул 5-чакырылышта bir general депутатысы өткөрүп салган эле баптисттерди бошотуп. Эмне үчүн алар армияга барбайт, эмне үчүн Кыргызстандын кызыкчылыгын коргойт, эмне үчүн биз алар үчүн өлүшүбүз керек? Эмне үчүн бул теңсиздик, адилетсиздик? Биякта отургандар алардын өкүлү. Мен түшүндүрөм, алар диний көз караш боюнча кызмат кылса болбойт. Эмне үчүн мындай ыйык милдетте мекенди коргогондо булар четке чыгып алат? Ошол нерсени карашыбыз керек бул мыйзамда. Кыргызстандын жарандары бар тең укукта болуш керек. Анан 4-берененин 3-тарамында. Мамлекеттик органдарда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде, ошондой эле Кыргыз Республикасы куралдык күчтөрүнүн кошундарында, бөлүктөрүндө жана бөлүмдөрүндө диний агымдарды жайылтууга жана пропагандалоого тыюу салынат, жол берилбейт дейт. Мына коргоо министрден барбы бир жарым? Жок экен, а? Мурда биз баарыбыз кызмат кылганбыз бул жерде орто жана улуумун. Эсиңерде бар, бир аскер бөлүктө зам полит болот эле. Командирдин политический тарбия берүүчү орун басары болот эле. Азыр жок андай нерсе. Эскиден мурдагы аскерлерде капеллан бар эле. Капеллан деп христиан өкүлдөрдө айтат, бизде болсо бир бөлүк аскер бөлүктө өзүнүн молдосу бар эле. Тарбия иштери ким жүргүзөт? Ошон үчүн аскердин качып аткандар көп, өзүн өлтүрүп алгандар көп, дидовщинаны жеңе албай атабыз. Бул жерде тыюу салып коюпсуңар. Тескерисинче уруксат бериш керек. Иш болсо тарбия иштери жүргүзсүн болду. Ким жүргүзөт? Командир иши башка. Замполит деген нерсе жок. Капеллан деген кызмат, мына Американ базасын кеше жаптырдык. Менде Кудай шүкүр салым көп. Барсак аякта капеллан деген кызматы бар экен. Аскер бөлүктүн ичинде 3 динге уруксат берилиптир. Католиктерге, протестанттарга и мусулмандарга. Biz айтып атпайбызбы, эгерде мисал алсак, алдыңкы демократия өлкөлөрдө мисал алайлы. Каякта монда ислам дини менен күрөшкөн же башка дин менен күрөшкөн мамлекеттерден албай. Алхамдулилла, бизде мусулмандар көпчүлүк. Но өз тыйганыбыз туура эмес келип атат бул жерде. Анан мына ак үйдө отурабыз, Кудай шүкүр.
Буга да себепчи болуп 2011-жылы бул жерде мечит ачтык. Мечит бул уруксат менен, фатва менен мечит ачылган берди. Бир эмес эки. Ак үйдөн кийин көк үйдө аз көп министрликте бар. Азмал 4-чү беренин 6-чы тарамынын 3-чү тарамчысы негизинде жабылабы алар. Анткени аякта кутба окулат, диний пропаганда кошулуп кетет ал. Бул маселеге кантип жооп бересиңер? Урматтуу мыйзамдын авторлору. Мен түшүндүрөм, силерге мен тишкен 5 мүнөт мен карап атам саатымды. Жооп бересиңерби, Азамат Маматович? Бизде дагы суроолор бар эле. Жооп бересиңерби, Азамат Маматович? Намазканалар боюнча жооп берип коеюн. Намазканалар эч качан жабылбайт. Намазкана буга чейин айтылып өттү. Бул жерде каттоого да алынбайт. Мамлекеттик органдарда, башка ак үй, көк үй сиз айткандарда азыркы учурда эле намазканалар бар. Буларга жөн гана ошол кишилер, ошол жерде иштеген кишилер кирет, намазын окуйт, болду чыгып кетет. Ал жерде жүр сен даватка жүр, ал жерде жанагы диний билим алуу, билим берүү сабакта өткөрүлбөйт. Жөн гана сыйынуучу бөлмө. Бул жерде намаз окулат, чыгып кетилет, болду. Жума намаздарчы, кутбалар. Токтобойбу? Эгерде ошол жума намазга сыйымдуулугу боюнча, көлөмү боюнча башка бир нормаларына дал келсе, жума намаз окула турган болот. Мейли, бул жерде эми диний саясий оппоненттер отурат, алар гыжырына тийбейин. Мейли буларды өздөрүнчө деймин деп атат, аларга да убакытты үнөмдөп берейин. Мен бир эле каалоом бар. Мен буларды баарын өзүм кайрылымда жасайм. Бүгүн силерден кийин биз жолугабыз өзүнчө ушул маселени талкуулап аткандар. Ушул мыйзамды долбоорун жогорку кеңешке киргизип атканда жазылып калыптыр. Кабинет министринин төрагасы Акылбек Үсенбек Жапаровдун макулдугу менен биз артка кайтарып, кайра ушул мыйзамды оңдоп киргизип атабыз деп. Азыр кабинет министринин төрагасы алмашты. Мен сунуш кылат элем. Бул жерде молдокелерге каршы болбой туруп, өткөндө уктум мен парламентте депутаттар Нурбаев мына инем айтып атты эле, шашпасак деп туруп. Бул шаша турган мыйзам эмес. Ушул жалгыз манда жакшы нерсебиздин жоготуп албайлы, анан коомду абалды курчутуп албайлы. Жаңы кабинет министри бар. Анда өзүнүн саясаты бар. Туурабы? Ал бир эле мезгилде президенттик администрациянын жетекчиси. Мен сунуш кылат элем, мыйзамды кайра артка кайтарып, катуу талкуу жүргүзүп, кийин карасак жок. Ассаламу алейкум, урматтуу катышуучулар, урматтуу Венера Калыбековна. Мен Жунусбеков Төрөхан. Биринчиден сизге дагы ыраазычылык айтам. Былтыр жанагы адамды узатуу, сөөгүп коюу мыйзамын алып келгенбиз. Жакшы колдоп бергенсиз, бүт мнениялардын баарын эске алганбыз да. Ошондой эле бүгүнкү мыйзам боюнча биз атайын келдик. Өзүбүздүн сунуштарыбызды айтуу боюнча. Бул мыйзам бизге керек, тартип керек. Бирок ошол эле учурда баардыгыбыз карап туруп, кээ бир жерлерин өзгөртүшүбүз керек да. Анткени баардыгын эле тыюу менен жакшы болбойт да. Мына мен бир окуяны айтып коеюн. Биз болсо мындан бир нече жыл мурун Мекенчил партиясын түзүп, ошол программасын жазып атканда Садыр Нуркожоевичке сунуш бердик элек. Ал киши Польшада турган, интернет аркылуу сүйлөшкөнбүз. Биз айттык элек, мектептерге иман сабактарын киргизели депчи. Анан кийин Садыр Нуркожоевич сөзүбүздүн баарын угуп туруп айткан, ооба, киргизсек болот. Анткени мен да 2 кичинекей балам бар, азыр Польшада мектепте окуйт. Ошол мектепте окуп атканда акыркы класстарда христиан динин үйрөтүү сабактары бар деди да, официально. Алар эми өздөрүнүн христиан динин Польшада, Европада окутуп атса, эмне үчүн биз өзүбүздү ыйман сабагын мектепке киргизе албайбыз? Буну мен колдойм. Эгер бийликке келип кала турган болсок, бул программаны ишке ашырабыз деп туруп, өзүбүздүн партияга программа калыптар киргизгенбиз. Анан Алла Тааланын буйругу менен мына бийликке келди, элди кыдырып өзүнүн программасын айтып атканда айтып атты, мына биз мектептерге иман сабагын киргизебиз деп туруп. Анан кийин бир аз убакыт өттү, мектептерге иман сабагы кирбей эле тарых, диндердин тарыхы деген сабакка өзгөрүп кетти да. Бул деген баягы бийликке барып отурганда ошо тегерегине бир топ ар кандай бир сунуштарды берген адамдар бар да. Ошолор ар кандай туура эмес сунуштарын берип атып, кичине бурмалап койду да. Ошонун себебинен ыйман сабагы эмес, бүгүнкү күндө диндердин тарыхы деген сабак болуп калды. Эми мен дагы ушуну айтат элем, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке ар кандай бир сунуштарды
бурмалап берип атып, анан кийин башка жолго акырын түшүрүп алып турган эртеси күнү ал кишини жаманатты кылып койбогула да. Мен мисалы үчүн айтарым мынакей. Бул жерден бир аз мен сунуш берип кетейин. Но 6 статьясынын 7 пунктунач. Бул жерде жазып турсуздар, үйлөрдү кыдырып, баракчаларды таратуу болбосун депчи. Мен буга кошулам, анткени силер айтып атасыңар, мынакей жанагы ислам дининде дагы ар кандай эме бөлүмдөр бар. Хизбут Тахрир деген. Анан кийин ошондой эле баптисттер бар, Ошолордун баракчалары муфтияттан баягы көзөмөлгө алынбастан элге таратылып атат. Элдерге бурмаланган маалымат кетип атат. Ошонун себебинен мындай бир коомдун ичинде ар кандай бир келишпестиктер болуп калып атат. Ошондуктан буну жабышыбыз керек деген бир оюңар мненияда бар да. Бирок мен ошого сунуш берет элем. Мындай эле ошону оңдоп койсок жакшы болот эле да. Бүт кыргыз элин эле мындай будараш тете бербейчи. Анткени мынакей сиздер азыр эле айтып кетти, бул муфтият өзүнүн мойнуна алып атат, өзүнүн молдокелери менен эми ошо динди биз таркатабыз депчи. Буга чейин тарката алган эмес, айылдарга кыдырган эмес, айылге кыдырган эмес, тарката деле албайт да. Биздин акыркы жылда, мына 20 жылда дават иши менен бүткүл адамдарга үйлөрүнө кыдырып сунуштар эле айтылды. Ал жерден эч ким мажбурлай албайт. Сунуш эле айтылат, келиңиз, мондай сөз болуп атат, кааласаңыз угуңуз деп. Анан кетип калат. Ошо миңдеген, миллиондогон адамдардын үйүн кыдырып атканда эч кандай бир кылмыш иши деле болгон жок да. Наоборот, жакшылыгы ушунчалык көп болду. Азыр бүгүнкү күндө жаштарыбыз массовый арак ичпей калды. Жаштарыбыз массовый тамекилерин чекпей, ата-энесине наоборот жакшы мамиле кылып калды да. Ушул диндин себебиненчи. Анткени Алла Таала мен динди силердин жакшы жашаш үчүн жазаткам дейт. Бардык пайгамбарларга милдет кылып айтып атат. Барлык адамдарга айткыла, эскерткиле депчи. Эми келет келбейт, бул Алланын жоопкерчилиги. Бирок эскертиш биздин жоопкерчиликте экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям акыркы хутбасында айтып кетип атат. Ай, урматтуулар, мына динди үйрөндүңөрбү? Эми үйрөнсөңөр башкаларга жеткиргиле. Ал пайгамбарыбыз айткан жок, муфтийлер, жолбосо алымдар, жолбосо бир мечит имамдары силер жеткиргиле деген жок да. Бардыгыбызга айтып жатат да. Башкаларга жеткиргиле, эскерткиле депчи. Анан ким келет, ким келбейт? Аны эч ким мажбурлай албайт. Ама Алланын иши экен. Биздин милдет жеткириш, айтыш. Ар бир үйгө барып, мындай эскертип коюш да. Ал келет келбейт, ал өзүнүн иши. Ошондуктан могу жерде өзгөртүү эле кылалы, баракчаларды таратпагыла. Баракча, китептин бардыгы муфтияттын көзөмөлү менен, муфтияттын уруксаты менен болсун. Эскертип коюш, айтып коюш, ушул кала берсе да. Анан баракчаларды запрет кылса, анда мен макулмун. Ушул мына 6 статьянын эле 7 беренесинен эле кичине эле өзгөртүү, жок кылгыла деп айтпайм. Өзгөртүү эле киргизип койсоңор, бардык кыргыз эли деле ыраазы болот эле да. Президентти дагы бир эртеси күнү элдин ичиндеги бир күйүр-шыбырга калтырбайт элеңер да. Рахмат. Кийинки сөз. Ушуну эске алып коюңуздар. Мына Азамат мырза өткөндө мен бардым эле, чакырабыз кийинки дедиңиз эле, андан кийин деле ошону. Мен мисалы үчүн мен макулмун. Тартип керек. Бирок тартип учурунда бардык башка нерсени да камтып кетиш керек да. Ушуну эле бир аз өзгөртүп койсок, баары ордуна келген турат. Сиз сунушуңузду бере бериңиз. Ошол сунушту мына бардык депутаттарга кат түрүндө сунушту айтып элем, ушуну эле өзгөртө турган болсок, башка жерде талаш жок болуп калды да. Бардык кыргыз эли колдоп кетет эле ушуну. Рахмат. Рахмат.